Урматтуу Рускелдишевич, номер 39 протокол боюнча сиздин оюңуз кандай? Биз тажиктерге Варух анклавына жол беришибиз керекпи? Жок, мындайда мен рахмат сурооңо. Биринчиден, мен былтыр ушул чатак чыккандан кийин Марал радиосунда маяк бердим эле, ошондо деле айткам, азыр ошол пикирдемин да. Биз бербешибиз керек. Жол салганга уруксат бербешибиз керек. Деги эле 39 протокол деген сөз бул протокол эмес, бул прокол деген сөз. Прокол менен протоколдун айырмасы бар. Эки там болсо дагы. Бүгүнкү тажиктердин бизге койгон талабы, же болбосо алардын аракети бул манипуляция. Алардын бүгүнкү манипуляциясы биз үчүн эртеңки капитуляция болуп калышы мүмкүн. Дегеним, бүгүнкү жол салуу, эртеңки кол салуу. Бүгүнкү анклавга коридор алуу, алар Ворухту өз аймагына кошуп алуу аракети болуп калышы толук мүмкүн да. Мына алар азыр 204 көчөдө 275 метр жерди биздики деп таба албады. Ал неописанный участок, ал такталбаган нерсени ушундай эле протоколдун негизинде алар биздики деп алышты. А ким кепилдик берет? Эртең ушул 39 протоколдун негизинде Ворух биздин аймак, мынагу жол биздики деп. Анан айтып атпайбы булар? Мамлекеттер арасындагы магистрал борот, жердин статусун аныктайбыз депчи. Бул жөнүндө манипуляция. Эң негизгиси аларга жол салуу, бул келечекке же болбосо кол салуу болуп калат, коркунучу бар. Деги эле мына Баткендин эки экс-губернатору Мамат Айбалаев менен Султанбай Айжигитов экөө тең каршы болуп атат. Экөө тең айтып атат бул болбойт деп. Алар жерине жакшы билген. Бирок булардан дагы 2 киши бар, 3 киши бар. Бул чек араны жакшы билген. Бул Исмаил Исаков, бул Токон Болотбекович Мамытов, бул Курбанбай Искандаров. Мына ушул 3 кишиден ошол чек аранын чечилишин, ошол 3 кишинин негизги нерсесине көңүл буруш керек. Алар ташка тамга баскандай четинге чеге каккандай кылып айтып берди. Өзгөчө Токон Болотбекович Мамытовдун акыркы интервьюсун карасаңар, бул кандай чечилиш керектигин эмне деген гана сөздөрдү айткан жок. Эмне деген гана табышмактарды айткан жок. Ал айтып атпайбы 24-27 деген немени алыш керек деп. Аны албай турган болсо, бул Ворух алардын жери болчу. Алар эртең айтат, бул биздин жер деп. Мына 24-27-силер тааныдыңар. Демек бул биз анклав эмес, биздин жер деп. А эмне үчүн 58-59-дан кашып атат? Анан Токон Болотбекович айтпады, 2006-жылкы токтомдо Өмүрбек Токтогулович Бабанов чакыртып алган. Бул жок деп. Ал жок болгондон кийин демек жанагы тажиктердин губернатору айтып атпайбы, Согдунун губернатору? Бул жер биздики деп. Бул жер биздики жа 4 көчө деп атат. Ал неописан участокты такталбаган аймакты да тартып алышты. Мына ушундай коркунучтар бар. Ошондуктан мен бул жол маселесине келгенде каршы пикирдемин. Буга чейин да айткам, азыр да ошондоймун. Деги эле жергиликтүү эл каршы болуп атат. Анан мурдагы президенттер дагы, мурдагы өкмөт башчылары дагы бул жерди чечпей келишкен. Алар эмне чечпей келишкен. Анткени алар эң ириде эртеңкиден чочулашкан. Бул маселени чечиштин жолдорун табыш керек. Аны үчүн биздин экономикабыз күчтүү болуш керек, аны үчүн биздин бийлигибиз күчтүү болуш керек. Армиябыз күчтүү болуш керек. Кийинки суроо. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 309 токтомунан жерлерде фермерлер, дыйкандар каршы чыгып жатышат. Депутат Султанбай Айжигитов бул чоң жардырууга алып келет деп коңгуроо какты. Сиздин оюңуз кандай? Эмне айтасыз ушул боюнча? Бул эми 309 токтомду дагы жөн эле жерден чыгарып алып эле баягы бечелге жетөлдүн керегине дегенде өпөлчүчаң өкмөткө ушун эмне кереги бар экен, мен түшүнбөй турам да. Бул айыл чарбасын алсыратуу, бул эптеп жанын баккан дыйкандар менен фермерлерди жалдыратуу. Башка эч нерсеге алып келбейт. Баягы кыргызда жакшы сөз бар эмес, аткарылбас токтом көп, акылмандар боктон көп дегендей, бүгүнкү күндө бизде акылдуу адамдар өтө көп болуп кетти да, акыйкаттуу адамдар аз болуп калды. Анан бул жерден мен эмес, эл каршы чыгып атат. Мына Чүй областында, Жайыл районунда, Ысык Ата районунда кеминде бир топ жерлерде ошол фермерлер, дыйкандар каршы чыгып атат. Жөнөкөй карапайым катардагы эле ошол айылдын ФПСтин жерин алып, арендага алып иштетип жүргөн адамдар каршы чыгып атат. Анан былтыркыдай кургакчылыкта, катчылыкта же түшүм ала албаса, жерди эле бакпай калбады. Азыр эл өкмөттү багып атпайбы, өкмөт элди баккан жок да. Анан багып аткан элдин эртеңки келечегине же болбосо нанына косулуп атпайбы. Бул туура эмес. Бул деле бул чийкилик.
Буну алдын ала иштеп чыгып барамсыз. Бирок бул чынын айтканда 309 токтом бул жанагы өкмөттүн айыл өкмөттөрдөгү жерине эле болгон чабуул. Рыскелди Чытыбекович, чоң рахмат маегиңизге.